Sizler menen Gümender Vibe. Dünyölük жаңылыктар. Taylandda koronaviruska karşı emdөө үчүн жарандарга уй жана акчалай сыйлык берүү убада кылынды. Окуй, анда кандай болуп калат? Taylandda элине караганда уйлары көп болуп калабы ошондо? Дагы окуп көрөлчү. Маалыматка ылайык Чингмай провинциясынын бийлиги эмделген бардык адамдарды акчалай сыйлыгы бар лотерияга катышууга чакырат. Эми түшүнүктүү. Демек, Tayland'ın hökümeti eline katı gam görüp жаткан экен. Индиялыктардан көрүшсө керек. Андай дегеним, адамдар биринчиден коронавируска каршы эмдөөдөн өтүшөт, экинчиден уйлуу болушат. Уйду үйлөрүнө алып барып алып багышат. Тоюттан аябай беришет. Анан ал уй эмне кылат? Ал уй заңдайт. Анан ал заң ваннага салышат дагы индиялыктардай болуп аябай киринишет. Мына сага двойная вакцинация. Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын жарандарга айрык жынсы кийүүгө тыюу салды. Азыр заман ушундай болуп калбадыбы? Биз бир кездерде айрык жынсыларды, айрык шымдарды, айрык кийимдерди жамап кийчү. Азыр болсо бүтүн кийимди айырып кийип калдык. Мындай мода илгери бизде болгондо аябай жакшы болмок экен да. Ар кимдин өз иши. Кытайдан келген илимпоздор Вай Фэнши жана Джордж Гао Кердеги бир нече илимий мекемелер менен байланышкан N5, N8, H5N8 канаттуулар тумоосунун вирусунун курамы жана тарыхы дагы бир пандемияга алып келиши мүмкүн деп божомолдошот. Кыскасы, дагы бир пандемия келет окшоп калды окшойт, бирок коркпогула. Кыргыздар коркпошубуз керек. Себеби бизде кымыз деген бар, чучук, касы карта деген бар, уй деген бар, сар жүрмөсү бар, сар жүрмөдөн чыккан жампасы деген бар, жана индустардай болуп. Анан уй коргошум бар эмеспи? Түштүк Африкада Нике институтун реформалоо даярдалып жатат. Маалыматка ылайык бул аялга бир эле учурда бир нече күйөөгө тийүү укугун берет. Полиандра деп коет экен аны. Тиешелүү мыйзам долбоору республиканын өкмөтү тарабынан жарыяланган дейт. Мына, таппасаң сыймалап кал, сыйпалап кал. Ошондо мен кандай болуп калат? Мисалы, ошондо мен 4 аял алсам, 4 аялым 4төн күйөөгө тийсе, 16, биз менен 21. Ал 4төн күйөөлөрү 4төн аял алса дагы 16. 37. Анан алар дагы 4төн күйөөгө эсеп жетпей. Мына сага өзүнчө эле сетевой маркетинг болуп кетет. Ал эми ошонун баары ар бири төрөсө, 4төн төрөсө, канча болобуз? Ким кимге бажа болот да, ким кимге абысын болот, ким кимге бир тууган болот. Дайын таппай калбайлы. Өзүбүздүн жаңылыктар. Өткөндөн сабак албагандар, 19 жаштагы кызды ала качып бара жаткандар кармалды дейт. Мен түшүнбөйм. Бир кызга тең боло албай, анын көңүлүн таба албай, ошого үйлөнө албаган эркектер дагы эркекпи деп айткым келет. Баса бир жолу Нарынга барып калдым элем. Атамды таң атпай базарга салып алып барсам, Нарындагы базарды билесиздер, эртең мененки 10:00 ачылат экен. Мен 8:00 барып алдым эле. Машинеде отурабыз, эми каяка бармак элек деп отурсак, бир күч бала келе жатат. Анан колдоруна түкүрө калып, токтой калып, чаап коет, баягы кичинекей кезде ойноп калчу элек, түкүрүк каяка келсе ошол жака барсак жолубуз болот деп. Анан баягы тетигилер колуна түкүрүп чаап атышат десем. Алар бетин жуубагандар турбайбы? Азыр каяка барарын аныктап атышат деп калды атам. Аңгыча алар бизди көздөй жөнөдү. Көрсө түкүрүгү бизди көздөй ыргыган окшойт да. Баягылар келип эле атам айткандай түз эле келип, көкө кандай деп эле мени көрүп сүйүнүп кетишти, учурашты, терезеден колум чыгарып учураштым. Атам менен учурашкан да жок ба. Мени көрүп эле, "Күмөндөр байке, түшө калчы, бир сөз бар эле" деп калды. Мен айтып калдым, айта бербейсиңби десем, байке түшө калбайсызбы деди. Анан атам да жанында отуруп чыдай албай кетти окшойт. Айта бер деп атпайбы десе. Атамды тыйып койду. Унутпаңызсыз. Бу деген мен байкем болот, билбейсизби деп. Атама мени тааныштырып атат да. Барып түшпөйм, айта бер десем, анан акыл айласы кетти окшойт. Анда айта берейинчи байке. Чынын эле айтайынчы, жашыргандым деди. Башым катуу ооруп турат, кечээ катуу ичип койгон экенбиз. Азыр баш жазбасаңыз менден айрылып каласыз, өлүп калган турам байке деди.
Dese ele atam çıday albay ketти okşodu. Ay balam, ben sana bir akıl aytayınçı dedi. Dese neyi dedi. Sen bugün çıdap turup ölüp albaysın dedi. Berk bala çocuk ödü. Koğmuşça. Olsun zaman ekenim. Sen jotsun da mı? Bugün başkın jasasın. Dağı ulanat. Ana niyetten gayra bir önü gelip alıp dağı meni ölümden kutkardım. Günü geliyorsun tüpülar kim duvara kalıp duruyorsun. Ondan göre çıdap turup bugün ölüp alsan bitti. Asıqандай ata-eneleri geçirip koysun albatta. Kızala kaçkanlar kaytarılım. Çıdap turup ile ölüp albaysınlar. Mana bugün üyleniyorsunlar, bolup tur. Oturup kaldı. Barıp alsan menen jaşabayt. Jaktırbayt sebebi. Jaşoo da bul. Bir gelgen jaşoonu biröөнүкүн talkalap atpaysınlar. Erten ketip kalat. Anan da biröөнү ala kaçasın. Uşul elin barının takdırını talkalap jüre beresin. Andan göre çıdap turup ile biröözüңөр ölüp kalgıla. Geçip koysunlar. Жогорку кеңештин депутаты Шайлоо Гатазов жыйынга Кыргызстандын мурдагы президенттерин дагы чакырууну сунуш кылды. Анын айтымында жакында эле Кумтөр маселеси каралып, Акылбек Жапаров мурдагы президенттер менен премьер-министрлер келишимге баргандыгы боюнча айтылган. Жөн эле бир классташтарды 20 жылдыкка 30 жылдыкка чакыргандай айтыптыр да. Tacikistan Kırgızlardı savagan jarandары жазаланарын айтты дейт. Баракелде. Аябай катуу чара көрүшүп турбайбы. Кошунанын аялына ата-энелер чогулуп алышып, баласынын чектен ашкан тентектигин айтышса, анда ал аял кечинде атасы келсе экөөлөп аябай катуу эскертүү беребиз деген экен. Баракелде. Kazakistandın prezidenti Kasım-Жомарт Токаев Tacikstan'a iş saparı menен bарды. Al 2 gündük iş saparının alkağında Tacikistandın prezidenti Emomali Rahmondu dostum dep atadı. Albatta eme dost boluverişsin. Bizden ruhsat alıp boluşmak bile deçi. Biro koşense de aytarım. Prezidentler dost bolgonda ele, je kuda bolgonda ele artı bir belaya bolçile degenimde. Andan harekettik. Artyom Novikov Rusya Kırgız Öndürü Fondusunun төрағасы болып dayındaldı. Akırkı vaxtlarda Artyom Inibis kay jerde jumuş kaynabassa tak ошол жерде жүргөнү кубандырат албетте. Менин оюма дагы bir окуя эске түшүп атат. Кыргыздардын арасында өскөн, чоңойгон bir орус тууганыбыз, кыргызчаны суудай билген, салтты суудай билген, ата-энесин каза болгондо дагы кыргызча койгон, боз үйдөн чыгарган киши экен. Өзү дагы ооруп караганда баласына өлөр алдында керээс айтат экен. Балам, эми гробко салсаң саларсың, костюмду кийгизсең кийгизерсиң, бирок мени кыргыздардын арасына койчу деп суранган экен. Баласы айткандай баягы кишини кыргыздардын көрүстөнүн алып барып коет. Bir күнү баласы уктап жатып түш көрсө эле атасы түшүнө кирип суранып атат дейт. Алдыңа кетип калайын балам, мени бул жерден орустардын көрүстөнүнө эле алып барбасаң болбой калды дейт. Эмнеге десе айтат дейт. Бул жерде жалгыз эле костюмчам меники көрүнгөнү аракка жумшай берип жаман тажадым деп койт. Ансыгандай Артем Инибисти тажатып албасак эле болду деген кеп. Bizde kayakka varıp es alalıq desek dağı, jaratılışka çıksan dağı, toğuğa varasın bu, oyga varasın bu, görüngen jerde taşlandılar, akır çikirler jatkanın görüp janın keyip gidet. Anan maga bir mınday köpten beri oy gelip жүрөт. Bizge kırgızlarga paketlerdi dağı, bötölkölördi dağı, barın jey turganday kılıp çıkarış gerek eken dep kaldım da. Zamanımın çokusuna, Everest'in çokusuna çıktım. Kırgız elim, kasiyetli Kırgız elim. Süydüğüm memleketim Kırgız, Kırgızstan'ım. Şu cenişimde sizlerge bağışladım, sizlerge arnayım. Kırgız elim, verdiğinizde unutmaylık, namazımızı unutmaylık. Erkinliğimizni, kasiyetli üzerimizni saklap kalaylık. En negizgisi doğanlar. Nakta egemendiligimizni saklap kalaylık. Antese kul bolup kalabız.
Эмне демекчибиз? Аман бол, Эдуард Баатыр. Адамды жашытып жибердиң. Кем болбо, ден соолукта бол. Албетте биз сени мененбиз. Албетте Эверестке биринчи кыргыз чыгыш керек. Айга да биринчи кыргыз барыш керек. Марска да биринчи кыргыз барыш керек. Мен ушуну каалар элем, урматтуу кыргыз элиме. Мына төлгө сыңары ушуну дагы мен туура кабыл аламын. Эдуард Баатырдын Эверестке чыгышы жалпы кыргыздардын бийикке карай умтулушу деп эсептеймин. Бар болуңуздар, келерки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Лайк басканды унутпаңыздар.